18 жаштагы Станислав бир жумадан соң балдардын реабилитациялык борборунан кетет. Мындан аркы кадамы чет жакты көрүп, Орусияда иштеп келүүнү пландап жатыптыр. Ал борборго 4 жыл мурун кароосуз калган жеринен алынып келинген. Бала чагында ата-энеси 2 жолго түшкөн. Көп өтпөй апасы каза болгон. Балалыгы Көк Жаңак шаарында өтүп, ата-энесинин колунда чоңойгон. 14 жашында багар көрөр адамынан айрылып, турмуш багыты бул реабилитациялык жайга жетелеген. 2017 декабрь келген. 4 жыл болуп калды. Жашап бардыгым эми бир туугандай болуп, чоңдорго байке, эжекелерге баба болуп жашап атат. Ошо фондорумда ошо праваны алгычанын жаап албат да, кичине иштеп, праваны алган эми Москвага кетейин деп атам. Москвага барып ошо жерде иштеп, 5-6 жыл иштеп. Мындай жерге эми бар эненин жанында башка болот да жашооч. Берде келсең, берде эле жакшы, бирок андай нерселерден мындай жерге таштай койгон кабайм да. Учурда Жалал-Абад облустук Ак жол реабилитациялык борборунда Станислав сыяктуу турмуштун оор кырдаалына кабылган 25 бала тарбия алат. Алардын басымдуусун социалдык шартка байланыштуу ата-энеси таштап кеткендер. Жаштайынан оор тагдырга кабылгандардын басымдуусу жакындары тарабынан ур токмокко кабылгандар. Жалал-Абад областы боюнча ошо турмуштук оор кырдаалга кабылган балдар кабыл алынат. Балдарды ошо область боюнча район шаарлардын балдар бөлүмүнүн буйругунун негизинде келет. 4 жаштан 18 жашка чейин балдар кабыл алынат. Балдардын бүгүнкү күндөгү турмушу жакшы, тамак ашы жетиштүү. 3 жыл, 4 жылдан бери жашагандар бар. Алардын соттун чечими бар 18 жашка чейин деген. 18 жашка толгондон кийин борбордон чыгышат. Акыркысы качан келди? Акыркысы 16 апрелде кабыл алынган. Өткөн жылы Кыргызстанда таптакыр кароосуз калган 1900 бала катталып, анын ичинен 674-ü томолой жетим экени аныкталган. Жыл аягында ата-энесинен башка үй бүлөнүн багуусунда 13900 бала болгон. Анын 8300-ü туугандарынын же жакындарынын багуусунда калса, 5600 бала асыроого берилген. Бүгүн камкордукка алынган балдар үйлөрү шаңга бөлөндү. Аларды куттуктап бир катар мекемелер, ишкерлер баш багышты. Жалал-Абад шаар бийлиги да балдарга майрамдык маанай тартуулоо үчүн 317 000 сомдой каражат бөлгөн. Жалал-Абад шаарынын мэриясы иш-чараларды жүргүзүп, жаш балдар үчүн 563 балага өзүнүн белегин беришип, ошондой эле 200гө жакын баланы өзүбүздүн алтын балалык деген лагерибиз бар. Ошол жака дагы акысыз жиберип, ошондой көптөгөн иш-чаралар, каруселдер, мороженое менен, шириндиктер менен белектерин беришип, ушундай иш-чаралар жүргүзүп жатабыз. Өнүккөн өлкөлөрдүн мыйзамына ылайык балага кичине эле залал келтирген адам ата-энеси болобу укугунан ажырап, абак артына отургузулат. Анткени мыйзам талабы ушундай. Кыргызстанда деле балдардын укугун коргоону шарттаган мыйзамдар жетиштүү. Болгону укуктук ченемдик документтерди иш жүзүнө колдонуу зарыл. Жалал-Абад облусу боюнча акыркы 5 ай аралыгында расмий 43 бала ар кандай зордук зомбулукка кабылган. Ошол эле учурда жашы жетелектер тарабынан да жасалган кылмыштардын саны өскөн. Алардын басымдуусу уурулук, тоноочулук кадамдарга барышкан. Жашы жетелек өспүрүмдөр тарабынан көбүнчө уурулук, тоноочулук, автотранспорт каражаттарын айдай качуу фактылары катталган. Тергөөнүн жүрүшүндө сураган учурда көпчүлүгү бул жолго адашып барып калышкандыгын, экинчи мындай жолго барбастыгын билдиришкен. 2021 жылдын башындагы статистикага ылайык Кыргызстанда 18 жашка чейинки 2 512 000 бала бар. Алардын жарымынан көбү эркек балдар. Өткөн жылы өлкөдө 158 000ден ашык бала төрөлгөн. Ымыркайлардын 19%-нын ата-энеси юридикалык никеге турган эмес. Алардын 50%-ы энелеринин арызы менен атасыз болуп катталган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.